2022-2023 окуу жылынын аякташы менен Ак Суу районунун Жолголот айылындагы Зуура Сооронбаева атындагы жалпы билим берүү мектебинде жылдын мыкты окуучусу кароо сынагы өткөрүлдү. Бул сынакка 2-класстан 10-класска чейинки 9 окуучу катышып, берилген тапшырмалар боюнча өз даярдыктарын көрсөтүштү. Ошол жылы мен ошол сынакка катыштым. Бизге деген үйгө тапшырма колөнөрчүлүккө берилген. Биякта деген бурана, биякта балбал таштар, андан кийинкилер жаа, андан кийин кара бузар кайыктар, ошолор үйгө тапшырма берилген. Биягын фетрден кылдым, баарын эле эме кылдым фетрдан, андан кийин жана кээ бирлер картондон да кылдым. Сынактын жүрүшүнө атайын айылдык кеңештин депутаттарынан, айыл активдеринен түзүлгөн калыстар тобу окуучулардын билим деңгээлдерине, даярдыктарына баа беришти. Жылдын мыкты окуучусу кароо сынагы мектепте ар жыл сайын өткөрүлүп келерин уюштуруучулар белгилешти. Биздин айылдык кеңештин депутаттарын, айыл активдерин, ошондой эле айыл башын чакырып, мына ушулардын калыстар тобун түзүп, биздин сынак реалдуу, баягы окуучулардын даярданган иш аракеттерин так калыс чыгарыш үчүн жүргүзөбүз. Кароо сынакта катышуучулар өзүн өзү тааныштыруу, үй тапшырма, колөнөрчүлүк, менин хоббим жана башка берилген тапшырмалар боюнча даярдыктарын көрсөтүштү. Калыстар тобунун берген баасы менен 2022-2023 окуу жылынын жылдын мыкты окуучусуна Улукбек Шаршеев татыктуу болду. Мирим Субакунов, Алтынбек Исаев, Сергей Мищенко, Ак Суу районунан.